Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бишкекте Дордой базарынын жанында жүрөм. Шашылыш түрдө тигүү цехи сатылат. Чоң имарат. Азыр биз мына Дордой базарынын күн чыгыш тарабындагы Ибраимов көчөсүндө турабыз. Көчөсү асфальт. Мына ушул тушта 150 метр барганда билесиздер Ак суу базары. Жогору жагы Восток базары. А бул болсо Ибраимов көчөсү, мына эки көчөнүн кесилиши бурчта турган 2 кабат имарат. Анын ар жагында дагы бир имарат. Аркасында банясы, көмүркана, котельни, жанында мына кройни бардыгы ушу сатууга коюлуп жатат. Эгер эсиңиздерде болсо, биз кышта келип ушул имаратты тартып кеттик эле. Анда баасы 300 000 доллар деп айтылган. Азыр мына баасы түштү, тагыраагы 260 000 доллар кеми бар. 260 000 долларга бааны түшүрүп койду, эми алыңыздар туугандар. Кышта бир аз кымбатыраак көрүп турган болсоңуздар, эми сиздерге таптакыр эле мындай жакын айтылды да. 260 000 доллар. Бир аз түшүп берет, шарт аласыздар, ишти баштай бересиздер. Сонун, бул көчө менен биягы билесиздер, объездной жакка чыгып кетет. Ибраимов көчөсү, мына унаа коюучу жайлары да бар. Бул жагы мына чек ара ушул Дуалдын бүткөн жеринен алдына болсо мына дарбаза курулган. Келиңиздер, мына дагы бир катар сиздерге тааныштырып көрсөтүп берели. Бул жерде мына эки имараттын ортосуна сырттан киргенде, мына ортодо кенен жай бар. Бул жакта туугандар, азыр мына оң жак, сол жакта жалаң эшиктер көрүп турасыздар. Бул жерде квартиралар бар. Ушул жердеги жумушчулар эле ушул жерде жашайт да. Мына сол тарапта 5 квартира бар, оң тарапта 5 квартира бар. Бир бөлмөлүү, алдында бир чакан прихожкасы менен. Бирөөсүн үлгү катары көрсөтөбүз. Азыр 10 квартирада ушул жердеги жашоочулар жашайт. Бул жакта болсо ушу бая упаковка бөлмөсү бар. Азыр мен мындай чекеден көрсөтүп берем. Бул жерде мындай. Мына бул имараттын узундугу 22 метр, бул имараттын узундугу 28 метр деди да. Сырткы фасадтары бүт бардыгы жасалган. Бул болсо 2 кабат, бул болсо 1 кабатына. Көрдүңүздөр? Суу, свет, отопление, 3 фаза бүт бардыгы бар. Биринчи бул жакка кирели, келиңиздер. Мына бияка киргенде эле бул жерде мына чакан бөлмөсү бар. Ал эми бул жакка кире турган болсок, бул жак склад. Даяр, упаковка болгон, сатууга, реализацияга даяр товарлар. Ушул товарлардын бардыгы мына местный подшив. Бизде өндүрүлөт, бизде даярдалат, анан экспортко ушу базарга чыгат да. Бул жагы мына склад. Сиздер деле ушинтип иштетсеңиздер болот буюрса, жакшы ниет кылып кое бериңиздер. Бул жакка киргенде бул кройный. Мына бул бычмачылардын бөлмөсү. Көрдүңүздөр, чоң стол коюлган. Бычмачылар мына ушул бөлмөдө мына тикандарды бычып даярдайт. Бул жакта да кошумча эшиги бар, сырттан кирип чыкса болот. Бычмачылар бөлмөсүнө кондиционерлер коюлган, жарык, мына көрүп турасыздар. Чоң кенен бөлмө. Бул жакта мына көчө жагында терезелери бар. Бул жакты көрдүңүздөр. Эми келиңиздер, экинчи кабатыны көрсөтөйүн. Экинчи кабатка чыгыш үчүн атайын бул жакка мына темир каркас менен тепкич жасаган. Бул тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз дагы, экинчи кабаттагы чоң залды көрсөтөбүз. Бул тигүү цехине атайын ылайыкташтырылып курулган да мына. Биз азыр мына экинчи кабатына чыктык. Балкончосу мына аябай кенен да, көрдүңүздөр. Бул жака мына өстүрмөсүн өстүрүп курган. Монолит кылыпчы. Балкончо, төрдө да эшиги бар. Бул жакта да эшиги бар. Эки эшиктен ачык турат, мына киргенде чоң зал. 50гө жакын ушул жерге тигүү машиналары батат туугандар. Мунун азыр бир 50гө жакын машина бар, мунун 30-у калат, 15-ин алып кетет. Ушул жерде туугандар тигүү машиналарын коюп, эже карындаштарды коюп туугандар, заказды алып сонун иштетсеңиздер болот да. Мына бардык жарыктары коюлган, терезелер бардыгы пластиктен коюлган, отопление тартылган, мына караңыздар. Отопление тартылган, радиаторлары көрүп турасыздар, полуна мына ОСБ кагылган, терезелер бул жагында да бар, бул жагында да бар, сквозной. Бул жагында болсо ушу тигүүчү эже карындаштарга атайын ашкана жасап койгон. Бул жерде өздөрү оокат ашын алып келип, мына микроволновка, холодильниктерди коюп койгон, ушул жерде ысытып жасап жеп алышат да. Көрүп турасыздар, тигүү цехинин чоңдугу аябай кенен да. Бул жерге мындай жакшы кылып 3 катар тизе турган болсоңуздар, 50гө жакын тигүү машинасы батат. Анан ар кандай ушу кийимдерди тигип даярдай бересиздер. Мына көрдүңүздөр, бардыгы ушул жерде. Кондиционерлерден бери, камера көзөмөлдөн бери бардыгы коюлган. Бул эми чоң тигүү цехи. Бул жакта мына оң жакты караңыздар, наркы имараттын чатыры да ушундай тегиз жабылган, картормуздары да кагылган.
Бул имараттын чатыры да ушундай тегиз жабылган. Анан имарат ушу бышык кирпичтеринен курулуп, сырткы фасады дал ушундай мына сары декор болгон да. Эми келиңиздер, наркы имаратты дагы көрсөтөлү. Мына бул квартира 10 квартира бар дедик го. 10 квартиранын бардыгында ушул жердеги жашоочулар жашайт экен да. Азыр эми кээ бирлер эс алып атат экен. Аз кирип көрөбүз да. Мына бул жакта эки эшик ачык турат. Буяка киргенде бул жагы упаковка бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Упаковка ушул жакта. Наракта тигип даярдайт, бул жакта упаковка кылат. Мына ОТК, үтүкчүлөр, упаковка ушул жакта. Бул жакка да мына жарыктары, үтүктөрү бардыгы коюлган. Бул жерде эми негизинде мына тигүү машиналары көпчүлүгү калат да. Андан кийин келиңиздер, бул жакка жүрөлү. Мынанда бирөө, экөө, үчөө, төртөө. Нар жак чекеде 5-чиси турат. Булардын бардыгында азыр адам жашайт. Мына жакта да бирөөсүндө жашайт. Бул жакта да жашайт. Мына сол тараптагы катарлардын бардыгында ушу жашоочулар жашайт да. Ал эми мына жакка кире турган болсок, бул жакта бир бөлмө бар. Ушуну көрсөтүп коелу, үлгү катары. Кире бериңиздер мына. Киргенде мына төрдө бир бөлмө, мына бала чакасы менен уктап атышат. Мында болсо бир бөлмө. Көрдүңүздөр? Ушундай бөлмөдөн, квартирадан бул жакта 10 бар да. Тигүүчүлөр ушул жерде жашайт мисалы. Бул жакты мына квартиранттарга берип коюп деле тиричилик кылсаңыздар болот. Жердин төрү ушул жерге чейин. Буяка болсо мына навес курулган. Эми арка жагын өтөлү, келиңиздер. Арка жакта да мына навес бар. Навестин ар жагында котельный бар. Аны да көрөсүздөр азыр. Мына бул жакка келиңиздер. Котельный бул жакта кышкысын эң негизгиси имаратты жылуу кармаш үчүн атайын 2 котельный печка коюлган мына. Бул акылдуу печкалар. Термоградус дейт. Мына чоңу 2 кабаттуу имаратка, кичинеси 1 кабаттуу имаратка. Экөөнө 2 башка печка койгон. Экөө 2 имаратты ушу күпүлдөтүп ысытат, жылытат да. Бүт система тартылган, иштейт, даяр. Акылдуу печкалар. Буягы инструментарий. Бул жагы склад болуп эсептелинет. Бул жакта ажатканалары бар. Анан кийин буяка келиңиздер. Септик да жасалган. Мына 2 кабаттуу имараттын артында атайын мына узун имарат курган бул баня. Сырттан да адамдар келип бул жерге баняга түшүшөт экен, 2 номер бар. Ушул жердин жашоочулары да бул жерге баняга түшүшөт. Келиңиздер, ичини көрсөтүп коеюн мен сиздерге. Бул жерде банный бизнес бар. Ичкери кире турган болсок, мына банянын биринчи бөлмөсү, көрүп турасыздар. Мына кир жуучу машиналар катар-катар коюлган, күзгү раковина, буякта болсо мына душтары. Андан кийин мына жакта бирөөсүнү көрсөтүп коелу, мына үлгү катары. Киргенде мына чечинип кийинүүчү бөлмөсү, андан кийин бул жакта болсо жуунуучу бөлмөсү, андан кийин төрдө болсо парилкасы. Бүт полу дубалы кафелденип парилкалары жасалган. Аябай жакшы. Бул өзүнчө бир номер. 2 номерди күндө туугандар сааттан кечке иштетет. Нарагы бир номер, бул жагы бир номер. Сырттан келгендерди дагы ушу семейный бул жака беморал баняга киргизе беришет да. Бул жакта да мына ушу майда чүйдө ок аташ койгонго, бул жакта мына көмүрканасы. Кышкыга мына жактан техника менен көмүрдү алып келип эле ушул эшик менен киргизип туруп, анан көмүрканага жыйып коет котельныйдын жанында. Бүт төрт тарабында камера көзөмөл коюлган. Көчө жактары мына пескоблок менен тосулган. Имарат аябай жакшы имарат туугандар. 260 000 долларга эми шашылыш түрдө сатууга коюп атат. Эгер жаккан болсо, экрандагы номерлорго чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Чындыгында мына ачык айтыш керек. Кышында келип тартканыбызда 300 000 доллар деген эле. Анан биз айтканбыз, бир аз да түшүп берсеңиз, жакыныраак айтсаңыз, тезирээк сатыла беле дедик да. Десек ушу 300 000 доллар деп койдурган бизгечи. Анан чынын айтканда ошол убакта 250 000 долларга клиент келип сураган экен. 250 000 долларга бербеген экен. Чын мына акыйкат айтыш керек, ачык айтыш керек да. Азыр эми ушу 250 000 доллардын тегерегинде, билбейм, 250 000 долларга кичине кошсо берем дегендей кылып атат да. 260 000 доллар деп мына койдук баасыны ушу 5-6 000 доллар түшүп берет экен. Ачыгын айтканда. Мына нак акча керек экен да, нак акча. Ошон үчүн эле сатууга коюп атат. Биз ачыгын айтып сиздерге толук маалыматтарды жеткирдик. Дордойдун жанында Ак суу базарынын тушу Ибраимов көчөсү. Жогору жагы мына түз чыкканда Восток, мынадан түз чыкканда билесиздер Ак суу базары, буяка чыкканда Объездной. Бул жакка чыга турган болсок, мына Енесай конушу, нар жагы Алматинка аркылуу Мадина базарга чыгып кетет да, Аламүдүнгө. Ушул туугандар, эгер жаккан болсо, сүйлөшүп көрүңүздөр. Телефон номерларын жазып койдук.
Alo деп çalasыздар, келесіздер, көресіздер, жаққан болса шытыр. Шытыр есептейсіздер, болды. Қызыл кітап бүт документтері бар екен. Анан жер 6 сотық ашықшасы менен. Көрüşкенше, ассаламу алейкум.